Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Чак түш программасы, ЛТР каналынын Чак түш программасынын жана бардык көрсөтүүлөрүн Instagram, Facebook, Telegram жана дүйнөлүк кайсы жерде болсо дагы ошо сайттардын бардыгынан көрсөңүздөр болот. Анткени интернет булактарында биздин ЛТР каналы өлкө ичинде болуп аткан бардык маалыматтарды ыкчам жана таасирдүү чагылдырууда баарынан алда келатат десек жаңылышпайбыз. Андыктан биздин Чак түш программасы мына ушул жаздын башы менен утурулап эле сиздердин алдыңыздарда көптөгөн майрамдык чыгарылыштарыбыз бар экендигин айтып атабыз. Анын катарында мына ушул 3 март тууну кабыл алган күнүбүз, 5 март ак калпак күнү, 8 март айымдардын күнү жана 21 март Нооруз майрамы айтор майрамдарга жыктолгон ушул жаздын алгачкы күндөрү башталып отурат. Ал эми жашообуздун башатында болсо деги эле ушул биздин жашообузда комедия, драма, трагедия мына ушунун бардыгы тең катарлаш жүрөт экен. Мына ушулордо сиздерге дагы азыркы бүгүнкү театр жана кино ишмерлерин ар дайым ушу биздин эфирден дагы чагылдырып айтып келебиз. Бүгүнкү биздин сөз кыла турган каарманыбыз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, ошондой эле Бопуш деген өзүнүн ушул театрдагы аты менен белгилүү болгон Марат Жанталиевди эскерүү кылып отурабыз. Анткени себеби 3 марттагы ушул Марат Жанталиевдин туулган күнү болчу. Бирок ал ушул тилекке каршы 59 жашында өмүрдөн кайтып, ошо орун айынан биздин арабыздан тез эле эрте эле өтүп кетти. Ал эми ушул Марат Жанталиев болсо өмүрүнүн акырына чейин Бакен Кыдыкиев атындагы Жаш көрүүчүлөр театрында эмгектенген жана биздин кыргыз кинолорунун көпчүлүгүндө да тартылган болчу. Ал өзү Нарын облусуна караштуу Карагужур айылында туулган жана Москва шаарындагы кинематографиялык институтtu бүтүрүп бир катар тасмаларда ролдорду жаратып, ар бирибиздин эсибизде калган болчу. Мисалы Төлөмүш Океевдин Кожо жаш, Апамдын махабаты, Кууш жолдо, Кара жолтой жана Саякбай тасмасында ойногон айтмакчы Саякбай тасмасы болсо Голливуддун чет элдик басма сөз ассоциациясынын Алтын глобус сыйлыгына көрсөтүлүп, анда фильм мыкты инновациялык фильм сыйлыгын жеңип алган. Мына ушунун бардыгы тең Марат Жанталиевдин эмгеги. Деги эле ушу театрдын көшөгөсүнүн астында канчалаган биздин жашообузду, өзүбүздү сырттан бир карап алуу үчүн барсак, театрдын аркасында дагы көптөгөн өмүрлөр, турмуштар, жашоолор өтөт экен. Мына ошол Марат Жанталиевдин жанында ал кишини эскерүү үчүн дайыма ошо чогуу кызматташып келаткан, айрыкча ушул иш убактысында көп убакыт өтөт экен. Ошол өзүнүн кесиптештери келип отурат. Анда эмесе сиздерди тааныштырып өтөйүн. Бакен Кыдыкиев атындагы Жаш көрүүчүлөр театрында актриса болуп ушу көп жылдан бери эмгектенип келе жаткан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айнура Тургунбаева эжекебиз келип отурат. Саламатсызбы, кош келипсиз. Андан кийин ошо Эгемберди Чалабаев агайыбыз да Кыргыз Республикасынын эл артисти, ушул биздин Марат Жанталиев агайыбыз менен өмүр бою бирге иштешип, ошо үзөңгүлөш болуп жүрүп келдиңиздер. Анан Жолдошбек Жанжигерти уулу Бишкек шаарындагы Арсен Өмүрөлиев атындагы драма театрынын директору ошо Марат Жанталиев агай менен көп жылдар бою театрда бирге иштешкен. Жана Гүлмира Ташматова Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Гүлмира эже дагы ошо Марат агай менен дайыма ошо сахналашып болуп абдан көп күндөрдү өткөрдүңүздөр. Мына ушул куш келипсиздер. Гүлмира эже, ушу алгач сизден баштайлык. Марат агай жөнүндө эскергенде эң биринчи оюңузга эмне келет? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Барыңыздар менен биринчиден саламдашып алайлы. Марат байке жөнүндө айта турган болсом, Марат байкени мен эстегенде биринчиден эле адамгерчилигин эстейм. Анткени 89-жылы биздин театр ачылгандан кийин эле 90-жылы келип калды бизге. Ошондон баштап өмүрүнүн акыркы күнүнө чейин бир театрда чогуу кесиптеш болуп иштедик. Адамгерчилиги өтө бийик адам. Кийин мына өтүп кеткенден кийин бардык эле биздин кесиптештер айтып калды, Марат байке эч ким менен урушпаптыр, Марат байке менен эч кимибиз мындай конфликтке барбаптырбыз депчи. Анан бирок мен ага чейин эле билчүмүн, Марат байке эч качан бирөө менен конфликтке барган эмес, бирөөгө мындай жаман сөз айткан эмес никогда. Марат байкенин ошол эмеси менин жүрөгүмдүн түкпүрүндө калыптыр. Анткени биз көп эле могу творчествода эмгектенген адамдар аябай мындай вспыльчивый келебиз да. Анан андай убакта Марат байке унчукчу эмес да. Эч унчукпайт эле. Анан бири-бирибизге болгондо деле репетиция убагында сен мынтип койбойсуң, анан сен тигинтип койбойсуң деп айта берсек, ал байке унчукпайт эле. Анан өзүнчө болгондо келип Гүлмира, сен могу жер мондай кылсаң кандай болот?
мага ошондой сезилип атат да, сен ошондой кылып көрбөйсүңбү деп өзүнүн кеп кеңешин берип кетет эле да. Чындап эле ушул Марат агайды биз баягы кинолордо өзүбүз деле сиз айткандай көбүнчөсү баягы драмалык, комедиялык фильмдерде көбүрөөк элесибизде калды. Бирок ошентсе дагы ошо Марат агайдын жанагы Саякбай тасмасына түшкөндөгү тасмасында такыр башка өңү турпаты дагы ушундай укмуштай окшошуп калганда, ал жерде болсо эми Манас айтуу чындап эле тамаша эмес, бул өтө олуттуу каармандардын бири. Мындагы абдан жакшы аткарган болчу, Эген агай, ушул сиз дагы Марат агай менен көп жылдар бою чогуу иштештиңиздер. Ушу Марат агайды эскергенде сиздин оюңузга эң биринчи эмне келет? Марат менен мен кандай болуп калды? Мен Алматыдан окуу жай бүтүрүп келдим, булар ГИКтен бүтүрүп келишти да. Мына ушулардын курсунда сыртынан гана билип, таанышып эле жүрчүбүз. Анан барып жанагы Мараттымдай эл тааный башталганы, жанагы Сакиш болушуп чыга баштаганда анча кабыл алган жокмун да. Мен актер катары мындай жанагы интермедиа тиги мындай деп жүрдүк. Анан кийин калькулятор тартып калдык биз. Ошондо дагы биз менен чогуу ошол Тайганбаев деген участковый милиционер ролун аткарып калды. Анда деле баа бербей эле мындай көп деле мындай эмечи кабыл актер катары анча деле көп кабыл албай жүргөн. Анан кийин муну спектакльди көрдүм. Ай төгөрүк ак сызык деген спектакльде Брехттин жанагы судьянынбы ролун ойночу да. Ошондо көргөндө мен Мараттын бул ички жан дүйнөсү аябай чоң, амплуасы аябай ушундай бийик актер экенине таң кылып калдым да. Көбүнчө биздин көз карашыбыз жанагы фактурага карап ошо неме кабыл алат эмеспизби? Анан ошондо ойногон ролун көргөндөн кийин мен өзүмчө баа бердим да Мараткачы. Бул мен мисалы үчүн Марат мисалы үчүн мына көзү кичикей болгон, мен мисалы үчүн Мукамбет Токтобаев, Раматылыктын ошолордун амплуасындагы жанагы болгон талантты могул ичинен чыгып келип, оргуштап келип, анан кийин баягы көзү сүйлөгөндө кичикей Марат эмес, килтеген бир чоң актер, мондай баатырдай, дөйдөй элес калтырып кетет экен да Мараттынчы. Ошондо мен мына нукура талант экенин ошондо мен көрдүм да. Анан кийин Маратка деген менин мамилем 160-180 градус 160 градуска бурулуп кетти да. Анан кийин эле эмени коюп калды. Келиндер козголонгондо такой лирический картаң чалдын образын жаратты жанагы жердечи. Жанагы эме менен формам болгон жанагы уста кени акшык болуп ошондой көзүнүн кыйымен караганда я уже ошол жерден байкап калдым, мунун ушунчалык тонкий актер экенин байкап калдым да. Анан ошондон Маратка деген көз караш өзгөргөндө мени таң калтыра баштады. Анан кийин жанагы Лавина көчкү спектаклиндеги трагедияны ойноду да. Атасынын трагедиясын ойногондочу бул ошондо бизде ушундай ички жан дүйнөсү, трагедияны кошо алып жүргөн улуу актерлордун катарына кошуп койдум да менчи мунучу. Муратбек Рыскулов, Мукамбет Токтобаев сыяктуу моундай ички жан дүйнөсү менен сүйлөгөндө жана айтып кеттим, жанагы глыба да өзүнчөчү аябай чоң да. Анан ошондон кийин Маратка мен баа бердим да, мунун табигаттын жараткандан бир өзгөчө бир инсан экенинечи. Комедияны дагы. Анан комедия ойногондо дагы баарыбыз эле комедия ойноп жүрөбүз. Мына чогуу жүрдүк, Айнуралар болуп, интервьюлар аткарып жүрдүк. Бирок ошондо дагы Мараттын өзгөчөлүгү да, кайсы ролго болбосо дагы ошонун жанагы уста комузду чабат го, мындай айкылакырын ошол сыяктуу өзүнүн жанагы ички жан дүйнөсү менен физикалык, органикалык жагы менен ошол алып жүргөн биздин улуу актерлордун катарындагы инсан экенине мен өзүмчө баа берип, мен Маратка деген симпатиям өзгөрдү да. Анан тең туш катары тамашалашып жүрдүк. Бирок ошондо дагы мен тамашалашканда дагы Маратка мындай сый тамаша кылып жүрдүм да. Башта мындай олдоксон тамашаларды айтып жүрсөм, мындай жөкөлөргө тамашалашканда, эмелерге айнылып тамашалашып жүрсөм, Маратка деген өзгөчө тамашам болду да. Себеби мен үчүн Марат
өзгөчө бир актер. Аттең дагы көп жашаса, могул улуу актерлордун ордун толуктай турган кыргыз театр искусствосунун бийиктиктерге чыгара турган ошо мына эметип калдым да, мен деле жаш келип калды да, ошондо улуу аксакалдардын ички жан дүйнөсүн чыгарып бере турган бизде мындай жаш улгайып калган кар деп койсом деле болот го эмичи. Ошондой актерлордун өкүнүчүн, кайгысын, ошолордун алып чыгыла турган актер болмок эле да. Бирок аттең эми жаткан жери жайлуу болсун, кантебиз. Маратты мен ушул жагынан өзүм ачып алдым да. Рахмат ай, азыр дагы улантабыз ага чейин болсо биз жанагы Үч кемпир деген спектакльден үзүндү сурайлык биздин режиссерибизден. Анткени себеби айтмакчы, биз азыр Айнура Тургунбаева эжекебиз менен маектешкен турабыз. Себеп дегенде ошо Сакиш Попуш деген ушул биздин азыркы замандын, биздин замандаштарыбыздын кулагында сиңип, анан ушул бир өзүнчө бир жылмаюуну жараткан бир эң сонун каармандарды аткарып калдыңыздар. Ушул тандемдин аркасында биз сөз кылган турабыз. Алгач ушу Үч кемпир спектаклинен бир аз үзүндү көрүп алалык. Даштыбай ошо менен башыңа икедиңби? Икемеш еттип ага деле. Анын көз деле көрдү дейсиңби? Ошону өлүп кетейин, ал шаарга кетти, тигеле сочи, неберелерим багып калды. Ой, келбесе балекет мейлеттин дарсын. Машкес жол өкөс, интерести өткөрөт. Өсүсүн өткөрөт, ошо деле болчу менен. Анын кереги деле жок анан. Öldü. Tost düzelip kaldı şey. Çekil! İtten korkorumdu degi bilesin jakşı ya. Jana kandegindin başını jarıp salaydım. Yerden sınap sıytırap taş tappa koymadım. Aldağım ne konundağı? Koy ölümdü göreyim dese. Taştı karmalar taş istep жүргөнүм. Koy kandekti baylektep kimden uktun ele battım aldı gen it batam. Otom kandekti baylagasaң it теппеге камап койбойсуң го. Аха, рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер чактыш программасына көп болуп жатасыздар. Мына Айнур эжеке ушул Марат Жанталиев агай менен өзгөчө сиздердин аткарган ролуңуздар өзүнчө бир окумуштуудай баарыбыздын көз алдыбызда калды. Азыр эми сиз кайра башка дагы ушундай өзүңүздөрдүн өнөктөшүңүз менен сахнада деле ойносоңуз, бирок баары бир таптакыр ага окшобойт. Анткени бул Марат агайдын өзүнүн эч кимге окшобогон бир актердук чеберчилиги болчу. Ошо адамдын психологиялык жактан ичкериден алып чыккан бир образдар менен айырмаланып турчу эмес беле? Ошо Марат агайды айтып берсеңиз. Антан бери Марат жөнүндө ушул эскөрүү болуп атат. Ушул коллегаларыбыз дагы туура жакшы сөйлөдү. Марат эми айтып отурса бул өзүнчө эле жомок да. Маратты мактап отурсак деле бүтпөйбүз. Баягы айтып коет го, негизи адамдын жакшы жагын өлгөндө гана билет экенбиз да. Өлөлүктө ар кандай сөздөр болот, антетмит, аны айттың ай деп калатсыз да. Эми Марат баягы бүт ролдорду жакшы аткарчы. Эмне үчүн дегенде бул универсал болчу. Трагедияны трагедияда, комедияны комедия, лириканы бүт барын жаштак аткарчы да. Мунун жүрөгүнүн жумшактыгы. Башында Гүлмир айтып кеткендей, мисалы биз чийпибиз чыгып, бурушуп, сөгүнүп сагында десек, жөн турчу. Нервиңен айлансын. Мейл кыла берсинчи, билген кыла берсин деп, өзүм деп, ушинтип жүрчү да, өзү үшүкчөн болчу. Жазында төрөлгөн да биз 3-мартта. Анан мен болсо кышында төрөлгөм. Гастролдордо жүргөндө бай эшик ачылып калса эле, жапчы, үшүп кеттим. Сен го кышкысың. Мен муну жазгымын деп калчу да. Мараттын адамгерчилиги, жумушка кылган өзүнүн мамилеси, ар кайсы кишиге ар кандай мамиле кылчу да алчу. Мисалы кыздарга өзүнчө, балдарга өзүнчө. Гүлмир айткандай, Эгенбай айткандай, ушунча 59 жашында кетип калды, эрте кетти. Бул да болсо бир арман дүйнө экен. Маңдайына жазылган экен, ушул жашта кетесиң, алып кетем десе керек да. Жакшы адамдарды эрте алып кетет деп өзүбүздү жоотуп кетип коебуз го. Анан бул бирөө менен да урушуп кайма айтышкан эмес. Баягы өзүнүн ичинеке болгону менен баягы ичинде чоң дөбө бар болчу да, мындачы. Аябай иштеп келгенде деле интермедиаларды ойногондо деле биз өкө Сакиш Попуш болуп калганын себеби ушул интермедиадагы эле аттар буларчы. Каармандардын аттары ошол эле калып калдык да, Сакиш Попуш болуп жана.
башкалар менен баягы көнүп каласың да. Биз бопуш экөөбүз ойногондо билчүбүз да, карап туруп эле эмне мынакей бияк эмне деп кайсын айтабыз, бул кайсын айтат дегендей болуп калчу да. Анан кийин бул киши өзү ак көңүлү болуп жатты, бирок тарынган кишине такыр сүйлөбөй койчу да Көкбет. Калганына тарынып калса сүйлөбөй калчу, бирок мага сүйлөчү да. Экөөбүз көп урушчубуз да анткеничи. Аны мен жеңип алчумун. Сени жеңиш кыйын. Мен сага теңелбейм десе, эмнеге теңелбейсиң деп аркасынан жыргап алдым да. Койчу, болдучу десе, болбойм, эмнеге болом деп элечи. Ошол айтып калат деле, менин баркымды эч ким билбейсиң. Сен кийин билип калбасаң да эле күлүп калчу элек анан. Кой деп ушундай кылып атчыбыз. Мараттын ошол жашоосундагы турпаты оор басырыктуу болчу. Жумушка баягы кичине кечигип эмесинде айтып коеюн. Айткан күнү кечигип, обязательно кечигип келчү да. Мен эле чыйпылдап эле эмне болду десең эле, ай, кел атам. Мына жетип калдым эле. Ошондон улам, бирок мындай адам айтып, мен үчүн да эми калгандар кандай ойлошот, мен үчүн 1000 жылда бир жарала турган адам да булчу. Бул өзү бүт ролдорду болгон театрда болгон ролдордун баары тең анык болчу, чоң ролдору. Эми ал азыр ал жок, эми ал спектакльдер азыр токтоп турат. Анан буйруса эми болуп калса ошол спектакльдерде ойнойт болушубуз керек деп ойлойм да. Бирок баягы ал спектакльде ал ойногондордун баарын сагынасың. Андай кишини баягы издейсиң, бирок таппайт экенсиң да. Ооба, издесең да таппай калат экенсиң. Бир кем дүйнө экен. Жакшы адам, аябай жакшы адам болчу, чынын айтканда. Анын ишке, адамга, адамгерчилиги, токтоолугу, нервин такыр мындай, билбейм, таң кала берчүмүн да, сен бир нервистетип койсоң болбойбу? Эмне болуп атасың? Нервимен айлансын. Койчу деп койчу да. Анын жанында туруп мен чыйпылдай берчүмүн да. Чыйпылдасам эле, койчу, эмне болду эми сага? Эмне болду? Нервиң өзүң урчан болуп каласың дей берчү да. Ошондой, бирок көп, мисалы 91-жылдан баштап экөөбүз чогуу иштеп калдык. Кармашкан колубуз ажыраган жок, анан 2020-жылы ажырашып кеттик да. Эми бирок ушул актёрдун бактысы экен да. Татуу Турсунбаева ак мөөр менен ак мөөр деп таанып калдык да. Бул Мурат Мамедовду композ деп ошол ролду неметкен үчүн. Эми мисалы үчүн мен да актёрмун, Гүлмира да актёр, Жолдошбек да актёр. Биз эми кандай роль жараттык билбейм, көрүүчүлөр билет. Бирок бопуш болуп калганыбыз бул тарых да. Актёрдун маңдайына жазылган бакыт да ошондой бир ушундай ат менен элдин арасында ооз килинген Сакиш Бопуш деп бул кыргыз театр искусствосунда, кыргыз өнөрүндө, кыргыз маданиятында бир өздөрүнө бактылуусуңар. Бактылуусуңар силер. Ошол ойдон деле калып калып, анан кийин бизди көп ушуга чейин ойлоп жүрдү. Аялы менен күйөөсү депчи. Гастролдорго чыкканда бир төшөк салып берип коюшуп, андайлар көп болду. Анан күлүп калчу элек, жок, бул менин аяшым болот, менин досум болот. Чогуу театр, анын үстүнө элдин баары эле. Сезим болбодубу? Жок. Мен түзүк карабайчы. Жок, биз аябай дос болдук, аяктар болдук да, чынын айтканда. Анан мындай болчу да, бул көп жерлерге барганда деле аялы күйөөсү деп биз жөнүндө даже бир шампанскийден бул өлүп кетейин, бул аял десе, жок, аял эмес деп дегендер да болду да. Кийинки учурларда уже баягы газеталардан, телевиденияларга чыгып айтып атып, анан билип калышты да, булар партнер Турбаева дешипчи. Эми Жолдошбек мага калп айттырып болсо керек. Билбейм да, мен ошо жетекчи болуп жүргөн кезде эмне мынчала жанталашат немеге десе, Айнуранычы ал тентекти кылып койчу. Маратчы. Анан чакырып эметсең кирип келет дагы, эми эметип коюп туруп, Марат эмне кыласыңар, эми талант ушундай болот турбайбы, бир чыдап койгула деп эле күйпөлөктөп эле эме кылып эле. Анан Айнурага катуу айтсам, Марат чуркап келчү деп, Айнура эми ал ушундай да, эмне кыласың, түшүм койгула тура, кой деп бири-бирин ушундай коргоп жүрүштү да экөөчү. Чынында эле дос болсо, мисалы үчүн
Текебаев айтып атпайбы, Камчыбек Ташиев көрсөтүп койду Кыргызстан достуктун бүлгүсүн депчи. Ага чейин эле бул экөө көрсөтүп койгон болчу да. Эмнечи достуктун бүлгүсүчү. Аял эркек достуктун бүлгүсүчү. Үч кемпирди азыр спектакльден көрбөдүкпү? Ошондо дагы укмуштай кылып образды бергенде, анда дагы ошо баягы сиздер импровизация менен көбүрөөк иштеп кеттик. Сценарийдеги нерседен дагы оготер андан дагы күлкүлүү, андан дагы кызыктуу бир окуяларды чыгарып кеттик деп атпайсыздар? Ошондо айта кетсеңиз. Деген башында аял эле ойночу. Бактыгүл Асанова баштаган. Андан кийин эле баягы Бактыгүл эже башка театрга кетип калды. Учурга кетти, Бактыгүл эже. Учурга кеткенден кийин эле Турдуга бердик. Анан Турдудагы бирден болуп, жумуштары болуп, ал чыкпай калып, андан эле Марат көрдүк да. Марат, сен ойносоң, ойнойм dedi. Бул Марат ойногондо эми кебетесин көрүп алып, азыр көрдүңөр го. Анын эмелери, анан колдорун деп бийлегенде мени канча кыймылдабайт эле анан. Ал бийлеп жана чыгат го башына, деп чыгат жаш кезекте эстегенде. Ошондо өткөн Нарынга барып, гастролго барып коюп калсак, Гүлмира Турсунбаеванын эжеси ошол таанып калыптыр. 3-чү кемпириңер каякта жүрөт деп, ар жакта кийинип аткан, чечинип аткан да. Жана 3-чү кемпириңер ким ойноду айланай? Укмуш ойноду го депчи. Ар жакта гримдемчи, ал да эми укмуш эми оозун боеп алат демеле. Обязательно шакеге алып келип деп лактап анычы колун. Анан мурутун эмес, мурутунда эме дейт да, мурутуң жөн эле койчу. Эме экен деп коебуз да, эми муртчан аял экен, качык-пачыктерден деген бар го мына мурттар болот го, ошондой деп койсо, ай мейли өлүп кетсин деп анан. Эйт деп анан отурганы деген анан бийлегенде баарысың бийлесек биздин колубуз деп атса анакка мут бийлипти мелечи мут десе айланайын анан индиски бийлеп аныкы шарак десе биздики минтип атса көп ал спектакльде ойногондо ар түрдүү ойночубуз. Берилип кеткенде 2 саат туруп койчубуз. Анан жиенибиз келип чарчап турганда 1 саат 15 негизи спектакль 1 саат 15-20 эле болот го. Биз 2 саат эл дагы ошо кандай экенин өзүбүз да билбей калчубуз да. Анан бирдемелерди кошуп эле ушул мындай свободный ойночубуз да. Элдин баары таң кылып жүрчү, айланайын аялды келтирдим депчи. Аркасы менен ошо айдын өзүнчө бир таланты менен ого өтөр багы театрдын көркүнө чыгарып, ошо жаш көрүүчүлөр театры, Бакен Кыдыкеева театры деп эл күткөн театрдын баардыгы тең ошо сиздердин эмгегиңиздер. Мына азыр Марат Жанталиев агай сизге дагы ордуңуз кут болсун. Жаңыдан эле ушул Бишкек шаардык Арсен Эмиралиев атындагы театрдын директору кызматына аркалап баштадыңыз. Ага чейин мына ушул өмүр бою болгондо эми ошо өзүңүз жаш кезиңизден эле мына Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театрында ошо Марат агайлар менен устат шакирт өнөрканасы болду бир чете. Ошо Марат агайды дагы сиз кандай эскересиз? Мына ушул турган агай бардыгы тең, мен устаттарым десем жаңылышпайм. Мисалы ушу Гүлмира Жөкөбүз Шепкинде бүткөнбүз, биз булардан кийин бүткөнбүз. Эмеген агай кыргыз эл артиси, өзүм эжекем баарысы тең. Анан чоң артисттер менен жүрсөң, жазылбаган мыйзам бар да. Неписанный жанагы конспекттей көп нерсени өзүң эле ушулардын баскан турганынан, сүйлөгөндөн, ушинтип жүрүп эле көрүп эле анан билинбей эле ошол кабыл алып анан бир убакта карасаң ошонун баары чоң мектеп болуп калат да. Анан мен ушу ЧУЗга иштеп келгенде Марат агай толук кандуу баягы жетилип, акыл эси бышып, элдин оозуна алынып, мындай чоң артист болгон кезинде келдим да. Атак бала кезде кинодон эле көрчүбүз. Анан келсем эле сүйлөшүп калсак, ошо заслуга жок экенин угуп калып, анан агай да ошону өзү айтчу эмес, бирок мындай ичинен баа сезилчү да. Болбосо анын шакирттери заслуженный болуп жүрүшөт да. Анан агай ошо айтты, ичинен эмет бирок өзү мындай такыр айтчу эмес. Анан ошо заслуга алганда аябай сүйүндү. Аябай жетин албай, анан айттым агайдан, сиз мындан да чоңуна татыктуусуз. Сиз эл арасына татыктуусуз. Бирок тилекке каршы бизде ушундай инсандар өтө көп, өтүп кеткенде ушу айтып калабыз да. Бирок бир келген өмүрдө Марат агай адам туулганда чекесине тагдыр жазылат да. Ар ким ар кандай. Ошо агай өзүнүн бир келген өмүрүндөгү тагдырында өзү сүйгөн кесип менен бактылуу бир өмүрүн арнап, башка кесипке кызыкпай, ушу барга да жокко да чыдап, ушул кесип менен жашап, ошо менен өтүп кетти да. Бул бактылуу. Мындай ар кимден эле баягы маңдайына жазылбайт. Бизде деле окутуп аткан студенттерге айтабыз, барыңар эле артист болбойсуңар. Кийин ошолордун арасынан бир 2-3 эле калат. Анан Марат агайдын бактысы экинчиден өзүнүн Кудай берген талант экен, анан үчүнчүдөн эмгекчилдиги. Кинодо десек, кинодо катырды. Театрда десек, театрда, үн коштоодо десең, үн коштоодо. Өзү мына Еген агай айткандай, бою кичинекей мындай көрүнгөн менен сахнага чыкканда мындай сахнага толуп мындай чоң көрүнчү да. Анткени мунун ичиндегиси бүт кайнап, ошо эмне роль ойноп атканы, эмне максат менен чыкканы ошол ролунан билинип турчу. Ал чын эле ошо менен жашачы. Анан кийин
трагедиясында трагедия, комедия ойнап атып, ыйлатып, кайрылып ошол моментте күлгүскөн бул ар бир актердин колунан келе бербейт. Агайда ошол мастерство жетишкен, жанагы агай айткандай улуу инсандардын катарында турчу да. Анан тилекке каршы байкем айткандай тентектик кылчу. Эми чоң талант деген ошондой болот. Андай болбосо болбойт. Бирок агайдын жаштарга мындай ээрчитип барып жүрү мен тигинт деп мындай эч кимди мажбурлабачы. Өзүнчө эле кыла берчү. Өзү менен өзү. Анан эч ким менен да кеңешип, эч ким менен да урушуп, талашпай эле эже айткандай өзү эле гримерине келет. Анан тапшырмасын берсең акырын аткарат да унчукпай эле кетип калат. Мындай интеллектуалдык деңгээли бийик болчу да. Анан эч кимге эл көзүнчө сын айтып, анан мындай кылыш эмес. Жаш бала болсо дагы туура айтып атса, ошону мындай көнчү. Анан өмүрү кыска экен. Бирок агай бекер жашаган жок. Кыргыз театрына, кыргыз киносуна, кыргыз маданиятына ополтодой салым кошуп кетти. Башкасын айтпасак дагы арадан 100 жылдар өтөт, мунун баары унутулат, бирок Саякбай калат тарыхта. Агай чын эле ошо Саякбай үчүн төрөлгөндөй, Саякбай үчүн жашагандай болуп калат да. Анткени ошону ойногондо кадрды көрсөңүз, тим эле чаптап койгондой. Билбегендер аны баласы же өзү деп ойлойт да. Мына ошол жагынан өзүнүн аягында чекитти, жакшы койду да. Андайын көп ролдор болду, бирок анын баары кийин барып аргандай болот. Бирок бизде мен каалайм да ошо биздин ушундай инсандардын мына ошо агайлардын көз тирүүсүндө ушулар жөнүндө даректүү фильмдер болсо. Ар бир жөнүндө бир кенен жана орустардын культурасына киргизет го, ошондой алып ар бир жөнүндө тартса. Ушулардын досторунан биз билбеген сырларын, турмуш саларын ошонун баарын айттырып, жаздырып калса, кийин ошонун баары архив болот экен. Тилекке каршы Марат агай жөнүндө андай даректүү фильмдер дээрлик жок экен. Ошон үчүн ушу телевидениярга дайыма айтам да, ушундай биздин артисттер менен ар бири менен өзүнчө портрет кылып, ар бир жөнүндө тартылса көбүрөөк депчи. Анткени жаш кезинде тартылсын, орто кезинде тартылсын, жаш өтүп улгайганда тартылсын, ошонун баары биздин окуу жайдагы студенттер үчүн, жалпы эл үчүн эле бул чоң архив, экинчиден студенттерге бул чоң материал. Мына азыр биздин окуу жайлардагы студенттерге ошондой тапшырма берип башташты. Ушулар жөнүндө реферат жазгыла, ушулар жөнүндө дипломду жактагыла депчи. Анткени булар чын эле ушундай өмүрдө арнаган кишилерге биз дагы таазим кылышыбыз керек. Алар мамлекеттен үй сураган жок, наам сураган жок, алар жөн эле сүйгөн кесиби менен берилип, иштеп өтүп кетишти. Ошондуктан Марат агайды мен дайыма жакшы жагынан эстейм, кинолорун эстейм. Анан кайсы киносун көрбө, дайыма жылмайы тартылайт. Адамга мындай оптимисттик маанай, мындай жакшы нерсеге мындай үндөйт да. Бул ар кимдин колунан келе бербейт. Ошон үчүн Марат агайга мен таазим кылам. Рахмат. Азыр жакшы айтып кетти да. Жөкө тартылмак. Бул жөнүндөчү даректүү фильм тартылмакпы, бейне тартылмакпы, же монда чыгармачылык немеси тартылмакпы. Бул ушунчалык скромный жөнөкөй болчу да. Биздин билебиз да, көрүп жүрөбүз да. Бирөөлөр өздөрүнүн жөнүндө китеп жаздырат, өзү жөнүндө бирдемелер тарттырат. Бул ушунусу менен бул улуу болду да, баягы чуркап, наам сурабады, чуркап. Бирдеме сурабады, мен жөнүндө бирдеме кыл деп сурабады. Ушунчалык жөнөкөй, сен айткандай, өзүнүн гана жумушун, ошол сахнадагы өмүрүн гана баалап, топуктуу болуп жашады да. Вот ошонусу менен бул улуу инсан катары, ошонун үлгү биздин бал жаштар алып калды окшойт. Бар арасында биздин балдарчы. Кээ бирде отурганда айтып калат, Марат ага мынча эле, Марат ага монтип айтчу эле деп. Ошол биздин чогулуштарда деле жөкө момунда чыга калып бирдемени айтып, биз мисалы үчүн айтып коебуз да, кылбайбыз да. Ал ошону сезсе керек да, рас орундалбагандан кийин керек эмне эле депчи. Анан кээ бирде тоо этерин айтып койчу. Тоо этерин айтып койчу. Мына туура эмес иш кылып атасың деп бетиңе түз эле айтып койчу. Вот ошол өзүнүн жөнөкөй карапайымдуулугу менен өзүнүн улуулугун көрсөтүп койду деп ойлойм да. Марат өзү өтө эле скромный болчу да. Анан Сакиш попуш болуп чыга баштаганда концерт берели дедик экөөбүз. Эчтекебиз жок, чөнтөктө акча жок. Анан ал убакта спонсор деген укмуш катуу кетти го. Ырчылар бар эле, спонсорлор эметелер. Экөөбүз дагы кой бирөөгө чалалы. Анан бирөө кишилерге чалдык. Анан ал айтты, келгиле деди. Кабинетим эмес, машинеге деди. Машинеге бардык экөөбүз. Артына отурдук, астында атын айта албай коеюн анан. Ушундай Сакиш попуш болуп аттык. Анан бир концерт коелу дедилер. Анан кичи концертке метесиз деселе. Деп ал жок болобу? Экөөбүз чыктык.
машинесин. Ошондо деле ошол киши жеткирип койсо болмок экен бизде. Кечинде эми карабайсың жеткир деп айта албайбыз да экөөбүзчү. Экөөбүз бири-бирибизге ага алкыш айттык, удача кылдык, чоңоюңуз дедик, бата бердик. Экөөбүз чыктык, ал машинени айтып кетип экөөбүз монтип турабыз да, көчөдө экөөбүз бир мүнөттөй туруп калдык, жалдырап. Эмне кыласыз, эми кетебиз да, эми дагы кимге барасыз? Анан Маратка айттым да, Марат деги спонсор жагынан экөөбүздүн бактыбыз жок экен дедим десем. Ошо да кандай эле адамдарга барса эле мeh деп ушундай сүйлөчү эле го. Мeh деп эле берип койт. Экөөбүздүк вообще кемсе жөн эле жүрөлчү да. Экөөбүз кеттик маршрутка чубалып, таксиге да акчабыз жок. Ал убакта эмне 2000, 3000, 4000 алабыз. Анан бир күнү Тамадада болуп калдык. Анан экөөбүз Тамада болоң. Дейт автобузга бир кафеге Тамада болдук. Жарык эле болдук да. Айтты. Болдук, анан элдин баары эле чыра эле машина менен түшүп кетип калышты. Экөөбүздүк пакет. Марат айтты, Марат дедим. Эч ким чыга элек да, качалык дедим да, эми баягы, ай машинем бар. Ой, бар машинеси, азыр келет, чакырып койдук деп катасана. Ошондо кийин эле экөөбүз анда дагы сен окмуш болуп, 2ден берип койгондо пакет жайып жагып калсак керек да, кебетесин. 2 пакетти көтөрүп алгансынан жаңы автобузда бактар турбайбы, жана бир эме бар го, парк сыяктуу. Экөөбүз кетип атсак эле билдетип баягы неме тойдон чыккандарда пип деп атат да. Пип деп бактарга жашырып жүрөсүң. Ошон эзилип калдык эдим. Ийниң дурайын, сен да машина айдаганды билбейсиң. Мен айтам, мен го, мен ай, сенчисиң. Мен корком. Жөнтүрө экөө урушуп келатабыз бактын арасында. Машина келет, аргарап каласыз. Ошентип эптеп жолго чыкпадыкпы? Жолго чыгып эле айттык, өлүп кеткире кармачы таксиге эми Тамададан алдык да. Карма, ошол жака эле чакырбайбызбы дейм да. Эмеге элечи, кафеге эле чакырбайбызбы? Такси деп элечи. Алдык дейм ошо деле ойго келбей, көнүп калып турсуздар маршрут менен жүрүп. Зыкым болсо керек. Жок, зыкым эмес, просто эле автоматически көнүп калып турсуздар, шашып да калдык дейм, бастапчы. Ошол мененчи, улугуштар аябай ишенчек болот да. Мен Марат агайды көп тамашалачымын. Анан сериозду турбай, Марат агай, момду орткон турбай. Момду кылбасак, сиз монткенсиз тура эмес. Я, так уж, ай кечирип койчу. Şu akışı çelip kalçıdan. Ya ket тамаша десе келе. Ой, атаң козурунду. Ошол күндү эле эстей берем да. Заслугасын алганда экөөбүз. Жок, ай, заслуга алып, сага жууп бербесем болбойт деп келди. Жүрүгү сандады анан экөөбүз Асанбайга барып, жакшынакай жуудук. Анан айттым. Асанбайга эмне орду го, бери жакта кала болду. Кафеге барабыз да. Анан айттым, байке дедим, сиз муну өмүр бою эметкенсиз, татыктуу тагынып алыңыз. Деп анан менге тагып койгом. Аяктан анан түнүсүндө кайра театрга келдик. Театрга болотабыз деп. Анан келип түнү менен тарап кеткенбиз. Эртең менен 10:30-11:00 театрга иште рұқсат жок дейм. Ой, эмне болсом? Медалым жок. Үстү калтырда тогологу жок. Туйрем тогологу да. Кандай эле номер, билбейм номерин. Издеп жүрөбүз жок. Так ошол күнү кечинде кыламык кар жаган. Анан Ындыс байке дворник болчу. Эчтеке жок. Эми каяктан табабыз? Тияк барганбыз, буяк барганбыз, буяк барганбыз анан каягынан эми баскан каягын табабыз? Кичинекей тоголого менен кайтабыз эле. Бир маалда эле театрга да айттым, ай ушундай байкеники жоголуптур, карагалашы деп айтсам эч ким уга элек деле Ындыс байке келип калды. Ой, жок, ой. Бул эмне я депчи. Берсеңизби? Ой, атаң өртүп шыпырып атып, жылтырагынан алтынмы деп карасам, ушул экен, карасам деп буйрук бар экен да, көрсөң тоголон түшүп жана театрдын жанында түшүп калыптыр, карагачы. Аны толгондо тиги байке табыл атпай. Анан айттым, байкеден сиз чын эмгек кылып турсуз, көрдүңүзбү? Буйрук бар экен. Эми керексине пласкоусун эле бекитип берди. Орсасында туруп байлап туруп, эми жүр, эми даана бир жүрүп калды да. Ошондо дагычы, например, мына сыйлык алып жүрөбүз го, үйгө барасың да. Бул театрга келип атпайбы? Ооба, үйүнө барбайбы? Үйүнө барбайбы? Театрга. Биринчи театрга келип анан митип коет. Жок, бул конвертке дагы бирдеме берди, премия жуу дегени го, дейт. Анан айттым, байкеден, муну жеңим алып бер, муну салып кой, мен жууп берем бастан. Бирок ырымдап 1000 эле сом алабыз дедим. Караган сал, мен муну жакшылап салдым деп барып, жоготпай кетип, яна топчадым. Анан ыйлап кетти, анан тияны бар, анан өлө майрамдап. Жакшы иш да баягы ушундай. Эчтегеси жок. Анан би ана тагынып алып, кадимкидей шогомундай эме болуп, анан эртең жанагы жок турган кезде көрсөң, үстү бар алчы. Өзү күнөөлүм да. Байке номерим билесиң.
мен малым не болуп чыгып калган билбейм азыр элчи. Эме деп бул өзү эме да анан бат ишенет атпайбы анан мен дагы бирден болуп калды аябай алдап койчу мындачы анан. Сразу билет да мен алдап атканча бопуня дейм да. Жини келип бопуш деп коюп. Бопунис алдаган жадасың мен, бопуня деп калыпсың чата деп. Бопуня мынтип коелчу, келе мынтип коелчу. Очай дейт анан. Жөн турчу сен, эмне болтосуң деп баштаганда. Ох, сен жеңбек билем, мейли барса баралы деп анан кетчүбүз да. Анан сырга да катып болчу да. Экөөбүз көп сырдашчыбыз отуруп алды. Болгондун баарын алалы, мен айтат да, мен аны айтам. Бирок ушул сыртка чыгарчу эмес да. Ичибизде калгандан анан көпчүлүк айтып берет го, эркек менен айыл кантип дос болсун деп берет да. Жок, болот экен адам. Эже айтканда жана Еген байке жакшы айтты, туура баа берди. Мен да башында келгенде Сакыш байкени интермедиадагы куудулар катары Бопуш байкени ушундай мамиледе болчумун. Анан аралашып таанып билгенден кийин чындыгы кийин байкеме мен да сыйым башкача өзгөрдү. Баягыдай катуу кетпей. Анткени ал өзү кичинекей болгон менен чындыгы мындай чоң киши болчу да. Анан кийинчерээк мен да байкем айткан сөзүн эки кылбаганга аракет кылчумун. Айтчым, бар байке, карагы жогоруп кымыз ичип келчи бар. Келбей эле койчу, бир айда бир эле кел. Бар ичип салып кел. Кадимкыдай томпой агарып келсе, анан казанга ичип алдык. Бир кызыгы. Анан казанга барып, жүрөм чоң мечитке барып, жанагы күл шарыпка барып намаз окуп келели дедим. Кечинде барыбыз тең майрамдаганбыз, анан эртеси барып, анан баарыбыз тең шакылдатып дары талып атсак эле. Марат байке отурат. Байке дары талбайсыңбы? Дары талганды билбейм дейт. Байке 60ка чыктым билбейсиң десем, ой, мен деген тиги Сайыстын баласымын да. Анан бизди максат үйрөттү. Байке отуруңуз, чечип бутту. Мына могу колду жетти, анан багышым үйрөттүм анан мечитке кирдик, тим эле от анан байке аксакал алдыга туруңуз анан. Анан баарыбыз тең омунда анан тиги акырын карасам, багыш ошондо байкем чын ниеттенип тим эле бир бизден бар. Тим эле момундай бир момунтуп үттө сыйындар чыккандай жеңилдеп калдыңызбы дедим. Рахмат жок, катымкыдай жеңилдеп калдым. Ушундай эме болчу да аябай. Баладай байоо, караңызчы. Биз азыр ошо сиз жогоруда айтып калбадыңызбы, Саякбайдагы ролунан карап турсаңар өзүнчө бир укмуштай ошо бап келип калганда, ошо бап келгенден мурда ошо анын өзүнүн ошо баягы талантынын, анан актёрдук чеберчилигинин аркасында эмгегинин аркасында чыкты да, азыр ошо Саякбай фильминен бир аз үзүндү сурайлык режиссердон, андан кийин маегибизди уланталык. Алаңгылча болбоду, көк туман өйдө бөлүнүп, көрүнгөндө көрүнүп, көрүнбөсө тим эле көк кардай бөлүнүп, асман менен жериңдин тирөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бирөөсүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн чирөөсүнөн бүткөндөй, аялында булуттун салкынынан бүткөндөй, кыймылда сагара жер кызы талаккан корго тимеле калыңынан бүткөндөй. Кара чаар кабылган капталынан чамынып, чолок буйрулган сулам жандай салып тамынып, муну ошондо көрдүңбү энекеңдин көзүнө, атаңдын көзүнөгүн эзелтиң өткөн берендер кадимкидей көрүнүп, мыйлаган одан күлгөн көрүн туман көзүнөн, муну ошондо энеңе кадимкидей хамманас билип алып көрүнүп, базак бетиң куросоң ай сарылаң ат менен аклаң оккон учурган атаңдын көбөдүнөгүн Takadan öldüm ana kendimi çekmedi ımıram Oyulta öldüşüm duram Hala kendimi göründü Yine kendimi gözünde Kadim gidey göründü Bıyak betim bulasan Bığırı apsın dünya Bığırı doyak dünya Emi, kayda жүрсөң да Aman esen jür sadaka oloy. Bunu olsa janagı çürpölörgө ala barчы. Ой, жөн эле койсоңуз болмок. Жөн эле коймок беле, ала кой. Рахмат. Батыр. Деге разы болдуңбу? Болбой анан чыныгы астын дүйнөсүнө кирип келдим окшойт. Айланай. Бу өзүм жөнүндө кеп кылып атып эле сенин жайыңды жакшы сурай албай калдым балам. Чыгармаларың барбы? Бетме бет деген повестим ушул жылы басылып чыкты. Жамиля повестиме каршы болгондор көп болуп атат. Сен мындай кыл балам. Дүйнөгө аты чыгып калган жазуучу казак досум бар. Муктар Абазов деген.
Борбордун тапшырмасы менен манасыбызды жок кылабыз деп атайын конференция уюштурулганда жанагыл болот үйнө Салипке кошулуп коргоп калган. Мен эми жолун качып бердим. Калганын ошол казак бүтүрөт. Айкөл манасыбыздын руху колдоп, айкөлдүгү сага да буйрсун балам. Омин. Рахмат, мына урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер дагы байкадыңыздар ушул Маратжан Талиевдин Саякбай Кырадаевди аткарган ролунда дагы таптакыр башка ролдордон чыгып, баягы эле Маратжан Талиевди дебей, ошо Саякбайдын өзүн кылып берген, баскан турган, ошо манас айткан өзүнүн чеберчиликтери дагы ушундай окшош тургандыктан биз баарыбыз тең ошол Саякбай фильми аркылуу дагы ошол Маратжан Талиев агайды эстеп калдык. Мына Гүлмир эже, сиз дагы ошо кайсы ролдордо бирге ойнодуңуз, ошолорду дагы эскере кетиңиз, айта кетиңиз. Азыр эле Эгенбайк айткандай, эме көчкүдө ойноп калдык. Көчкүдө келиндин ойноп калдым. Мамаз Айырбай женен Апай Алайдай кызда чогуу ойноп калдык. Аякта да келиндер козголоңунда ойноп калдык. Талант тагдырда ойнодук. Азыр эми мындай жанатан бери айтып атканда ойлонуп көрсөм, бир 4-5 спектакль Марат байке кеткенден кийин коюлбай калды да эми. Актер жок. Айтсак эле баардыгы эле отказ беришет, айтсак силер ойнобойсуңар деп предлагать этсек эле эч кимиси эме кылбайт, билбейм эмне себептен эме кылат же ошол деңгээлине жете албай каламбы деп ойлошот окшойт да. Анан отказ кылып жатат. Баягы айтканда эле сиз деле бар элеңиз го. Сен ойноп койчу десем жок деп. Билбейм эмнеге антип атышат, может Маратка мен айтып атам да, Марат өзүнчө чыкты. Сен өзүңчө чыгарбайсың десем эле, жок, Мараттан кийин деши эле. Гүлмир айткандай бир 4-5 спектакль жөн эле турат да. Жакшы спектакльдер биз. Сонун спектакльдер, гран-прини алып келгендер бүт бары. Эгенберди агай, сиз дагы ошо баягы айтып атпайсызбы, өзүңүз директор болуп турган учурда дагы ошол Марат агай сиз менен ошол баягы кызматташ, жумуштай, достуктай дегендей ушундай мамиледе жүрдүңүздөр да. Демек бул кишинин адамгерчилиги ошол кайсыл кандай роль болбосун, өзү жылдыз болуп эле жашады да, эми ал кишини биз баарыбыз билебиз. Бирок ошо жылдыз болуп жашаган менен жылдыз оорусу менен ооруган жок. Ошол өзүнчө феномен актер болгон экен. Ошол Марат агайдын адамгерчилик сапаттары. Жана жок айтып атпайбы, аябай ишенчек депчи. Биз жана калькуляторду тартып Ошко бардык. Да анан кийин Мурат Мамбетов режиссер, анан кийин бир эпизод тартмакпыз. Марат жок да. Каяга кетип калган жок. Мурат чачы моомдо болуп кеткен, өзүнө нервный эмеспи. Карана туруп мына каяга тентип кетти. Биз актерлор мындай сүйлөгөн менен сразу жаман ойлойбуз да. Бул бизден бирөө менен ичип кетип калды. Бир дегенде кетип калды. Ар бирибиздин өзүнүн характери бар. Жөкүнү болсо, например, муну бирөө азгырып кетти, бир кыздар деп айтышыбыз мүмкүн да. Асылбек экөөбүз. Марат болсо, ошентип таппайбыз. 1 саат жок. Бир убакта келетет, пакет көтөрүп алган. Каякта жүрөсүң? Анамча кел ос дегиле, оштун эң жакшы самсасы экен деп жана пакетке самса каяктан ал десе. Мен айтып койгом да, ошто могул жерде сонун самса бар дейм. Илхам деле ошондой бир самсакана бар болчу. Могул жерде самсакана бар, ошондон бетке ошол жерге барабыз деп койгом да. Бул эртең менен жакшы завтрак кылбай калган, анан бир бизге или сюрприз кылам деди, барып алып келип коем деген да. Анан бирөөдөн сурады да, жанагы неме, Исламбек деген самсакана кайсы жерде десе, мындай барсаңыз ана жерде деп коет. Биз Ошто ушундай, ана жерге барсаңыз ошол жерде деп коет. Анан кете бериптир да. Элестетсеңер, Ошто жакшы билиңдер. Алай гостиницасы жанынан тети Горгайга, Обулгайга чейин кеткен да. 2 километр жерчи. Жөө кеткен. Бир кайерсе, мына деп коет да. Барып, ошол жерге барып, кайтып келдим. Мен Исламбек 2 километр жерде маке десем.
Эми билбейм, сурасам, анерде деп. Ишенчектей, ошол бизди сен жакын болсо балдарга кичине эмете коеюн десе керек да, самсы алып бере коеюн десе керек да. Адамгерчилик. Анан биринчи таанышканым Кызылкаяда булар «Погоня в степи» деген фильм тартты, кыргыз фильмчи, Союз кезинде. Бул гиттен жаңы бүтүрүп келген. Анан Ашыр Чокубаев, Чоро Думанаевтар, казактын актерлору бар. Бул да ошолор жерде бир ролду менен. Анан эми билесиңер, съемка, биз Кыргыз драма театр менин барып гастролго, алар съемочный группа чогулуп калып, кечинде жок айтканда, аябай тойлодук. Эртең менен Марат жок деп ызы-чуу чыгып калды да. Марат жок, Кызылкаяда жатабыз. Марат жок, жантайлап, съемочный группасы кыйкырып атат, андай бирөөнү калтырды, келсе алып келди, тигинден бүт бар отуруп кетти. Бир убакта 3 литрлик банкада 2 банка пиво көтөрүп Марат келди, 1 сааттан кийинчи. Ашыкем Раматылык Чокубаев бар, могул жерде пиво сатат, алып келди, сен каерде десе, могул жерде аны жерде турду. Эми Ошту жакшы билгендер билет да, теледе көргөндөр айтат да. Кызылкая менен Уркуя Салиеванын арасы 11 километр да. 11 километрге барып, 6 литр пиво. Жөө барып келет. Ушул баягы болбосо сурамак да, жок бул кой эми ошол улуу киши сурады, мен барып алып келип коеюн десе керек да. Мына бул ушул баягы жөнөкөйлүгү, адамгерчилиги, бирөөгө бир чын жүрөгүнөн, чын дилинен жакшылык кылайын дегени, ак ниети болсо керек да. Мына негедир эле мен таң калчумун да, биздин эле улуу актерлор бар да. Жок да, негедир Мараттын жанында жаштар көп жүрчү да. Мараттын жанында да. Ошо Мараттын баягы жөнөкөйлүгүнөн какып силпеген ошолор менен бала менен баладай, жаш кыздар менен жаш кыздардай. Ошол неме көзөткөнгө чейин менин кызым менен ушул жанагы бири-бирини куттукташып, экөөнүн туулган күнү бир күндө да бири-бирини куттукташып, Эля деп, Марат агай дешип, подаркадасын кылышып, ушул телефон менен сүйлөшүп, Фейсбуктан бири-бирини неме кылышып жүрүшү да. Мисалы үчүн менде андай, чын айтайын, андай качество жок да, жаш балдарга тай барып куттуктабай. Бул Мараттын адамгерчилик сапатынын бийиктиги да. Чоң рахмат бизге бөлүнгөн убакытына. Тез эле соңуна чыгып калыптыр. Чындап эле бул агай жөнүндө айта берсе, бир адамдын өмүрү деген 1 саатка бата турган өмүрбү. Бул анын үстүнө искусство, кыргыз маданиятына укмуштай зор эмгек өтөдү. Анан сиздер ошо атай убактыңыздарды бөлүп, ушул Марат Жанталиев агайды эскерип, ушул кишинин арбагына ызаат менен мамиле кылып, азыр абдан сонун бир ошол баскан күндөрдө айтып өттүңүздөр. Бул кичинекей чети буюрса дагы эскерүүлөр бар. Бизде дагы өчпөсү сымдар деген көрсөтүүбүз бар. Зоболо деген көрсөтүүбүз бар. Ошолордун алкагында дайыма ушул биздин залкар таланттарыбызды чагылдырып келебиз. Биз буюрса ошо агай жөнүндө да даярдайбыз. Силер дагы эстеп ушундай атай программа киргизгенде силердин компанияга дагы чоң рахмат силерге дагы. Чоң рахмат. Ошо агайдын аты өчпөйт эч качан биздин кыргыздын драма театрында, киносунда. Айтор биздин кыргыз маданиятына ополтоодо эмгеги ар дайым биздин элибиздин эсинде болот, тарыхта калат. Ал эми сиздер менен кайрадан эфирден кездешкенге чейин сак саламатта туруңуздар.